Kırk amaldın biri. İt menen mышыk köp жылдардан beri bir koroodo жашашчу экен. Ошентсе да экөө ынтымактуу болушуп, bir аяктан тамак жешпептир. Бирин бири көрө калышса болду, ыркырашып, кубалашып жөнөшчү экен. Bir күнү короодогу козу менен улактын, кой менен эчкинин ынтымактуу болуп, bir акырдан жем-чөп жеп, bir аяктан суу ичип жатышканын көрүшүп, мышык менен ит намыстанышыптыр. Анан ит мышыкка мындай дейт экен: "Эй мышык, кошуна, эмне үчүн биздин ынтымагыбыз жок экенин билбейм. Талашканыбыз эмне? Ушу козу менен улакча, кой менен эчкиче жокпузбу? Мындан ары ыркырашпай, ынтымактуу жашайлы. Макулсуңбу?" Иттин мындай акылдуу сунушун угуп мышык ыраазы болот да: "Туура айтасың, ит досум. Ансыз деле жаныбарлардын баары экөөбүздү шылдың кылып бүтүштү. Анын үстүнө кошуна турушуп, ынтымактуу болбогондорду Кудай деле кечирбейт дешет го", деп ынтымакка убадага кол берет. Ошол күндөн баштап экөө ынак дос болушат. Ит мышыктан көп өнөрдү, үй ичин, тамак ичкен аягын таза кармоону, тамак ичкен соң бети колду жууганды, дарбазадан аша секиргенде аягы менен түшкөндү үйрөнөт. Бирөөгө жүнүн үрпөйтүп, ыркырап кантип айбат кылганды, катылганга курч тырмактары менен кантип катыгын бергенди, же чымчыктарды шырп алдырбай кантип кармап жештин амалдарын билет. Ошентип жүргөндө жадыраган жай өтүп, кычыраган кыш келет. Кыш келгени ит менен мышыкка кыйын болду. Ит күнү-түнү короо кайтарат. Мышык болсо тумшугун куйругуна катып, күркүрөп уктап, үйдө жылуу жата берет. Кечинде ит келсе, же тамак калбайт, же жылуу төшөнчү артпайт. Bir күнү үшүп, карды ачып, ачуусу менен келген ит мышыкты уктап жаткан жеринен апчып ыргытат. Мышык болсо арр этип иттин бетин тытып алат. Экөөнүн чатагы кайра башталат. Короого качып чыккан мышыктын артынан ит кууп жөнөйт. Мышык короо айланып качат, артынан калбай ит кууп жүрөт. Акыры мышык короодогу чоң кара бактын үстүнө чыга качып кутулат. Ит анын артынан бакка чыга албай кала берет. Ошондо ит: "Эй, мышык дос, экөөбүз ынтымактуу жүргөн кезибизде мага далай өнөрүңдү үйрөттүң эле. Эмне үчүн бактын үстүнө чыга качуу өнөрүңдү үйрөтпөдүң эле?" дейт экен ызалуу. Анда мышык итке мындай дейт: "Акыры bir күн экөөбүздүн ортобузда уруш чыгаарын, ошондо сен менин жанымды койбой кууп жетип, жеп коерумду ойлогон жок дейсиңби? Ошон үчүн сага бул өнөрүмдү үйрөтпөй сактаган болчумун." "Билдим досум", дейт анда ит. "Мышыктын 40 амалы бар дечеле. Көрсө, бул сенин 40 амалыңдын бири турбайбы?"